Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусияда Honda Fit унаасын башкарып бара жаткан 40 жараны каза болду. Орусиянын Забайкал аймагында жол кырсыгы катталып, 22 жаштагы кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кырсык узап бара жаткан жылдын 6 декабрында Амур федералдык автожолунун 574-чакырымында болгон. Анда Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаа менен Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа сүзүшкөн. Жыйынтыгында жеңил унаанын айдоочусу алган жаракаттарынан улам жеринде көз жумган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлдөрү учурда каза болгон жарандын жакын туугандары менен байланыш түзүп, керектүү консулдук, укуктук жардам көрсөтүүдө. Маркумдун сөөгү 2023 жылдын 10 декабрында Кыргызстанга алып келинет. Булак Суперкежи. Ташиев салык кызматынын жетекчилиги менен кеңешме өткөрдү. Бүгүн 8 декабрда жаңы салык системасын оптималдаштыруунун алкагында, ошондой эле айрым деструктивдүү күчтөр тарабынан өлкөдөгү ири базарлардын соодагерлеринин митингдерин уюштуруу аркылуу коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аракетинин алкагында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМК жана мамлекеттик салык кызматынын жетекчилигинин катышуусунда ыкчам кеңешме өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө УКМКнын башчысы УКМК жана мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине ишкердик субъекттери, анын ичинде өлкөнүн ири соода жана оюн-зоок борборлорунун ээлери тарабынан чыныгы кирешилерди жашыруу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча митингдерди уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, салык кызматында тиешелүү кадрдык иштерди жүргүзүү менен мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин арасында коррупцияны жана паракорчулукту жоюу, ошондой эле бул багыттагы башка маанилүү маселелерди чечүү боюнча биринчи кезектеги милдеттерди койду. Алдыга коюлган милдеттерди ишке ашыруунун максаты базардын соодагерлерине жагымдуу шарттарды түзүү, алар үчүн соода жайларынын ижара акысын төмөндөтүү, ошондой эле соода түйүндөрүнүн жана соода базар комплекстеринин ээлеринин көмүскө кирешелерин аныктоо болуп санала тургандыгы белгиленди. УКМКнын мамлекеттин бардык чөйрөлөрдөгү көмүскө кирешелерге, коррупцияга жана паракорчулукка бөгөт коюу боюнча иш-аракеттери күчөйтүрганы айтылды. Булак Серепкежи. Данияда Куранды өрттөөгө тыюу салган мыйзам кабыл алынды. Даниянын парламенти Куранды жана башка диний ыйык тексттерди өрттөөгө тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Мыйзамдын кабыл алынышына даниялык 94 депутат макул деп добуш берсе, 77 депутат каршы болду. Даниянын коалициялык өкмөтү жаңы эрежелер сөз эркиндигине анча-мынча гана таасирин тийгизерин жана башка жолдор менен динди сындоо мыйзамдуу бойдон каларын билдирди. Эске сала кетсек, 2023 жылдын жай айларында демонстранттар Ирактын Копенгагендеги элчилигинин алдында акция өткөрүшүп, анда Куран китебинин көчүрмөсүн өрттөшкөн. Булак Суперкежи. Кыргызстандын банк секторунда рубльга суроо талап жогорулаганы байкалууда. Үстүздөгү жылдын 3-кварталында Кыргызстандын банк секторунда Россиянын рублуна суроо талап жогорулаганы байкалды. Бул тууралуу Улуттук банк билдирди. Финансылык көзөмөлдөөчү своп операциялар рыногунун маалыматтарын келтирди. Своп бул активдердин заманбап алмашуусу. Операциянын катышуучулары белгилүү бир убакыт аралыгында бул активдерди бири-бирине кайтарып берүүгө милдеттендирилет. Бул нерсе валюталык коркунучтардан сактанууга жардам берет. Доллар рубль своп операциялары жогорулап 2,9 миллиард рубльду түздү. Бул нерсе банк секторундагы катышуучулар тарабынан рубльга болгон суроо талаптын жогорулашынан кабар берет деп айтылат банктын отчетунда. Улуттук банк Кыргызстан менен Россиянын экономикалык интеграциясы коммерциялык банктарды своп операциясы рыногундагы активдүүлүгүнө таасир этип жатканын белгиледи. Булак Спутникежи. Владимир Путин мартта өтө турган президенттик шайлоого катышаарын айтты.
РФ лидери Владимир Путин кийинки президенттик мөөнөткө шайлануу ниети бар экенин Россия баатырларына алтын жылдыз медалын тапшыруу аземинде билдиргенин РИА Новости жазды. Азем учурундагы сүйлөшүү маалында өлкө башчысына боло турган шайлоого катышуу өтүнүчү айтылган. Путин шайлоого барарын айтып жооп берген. Федерация кеңеши президенттик шайлоо 15-17 март күндөрү өтө турганын билдирди. Булак Спутник Кежи.